Авариялык абалдагы унаа менен жүргөн таксистке айып пул салынды. Бишкекте көп кабаттуу үй өрттөнүп, 20 киши эвакуацияланды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкек шаарынын 12-кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, адамдар эвакуацияланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык өрт өчүрүүгө саат 14:03 бир көчүрмөн эсеп жана автошатыр тартылган. Куткаруучулар тарабынан 20 адам эвакуацияланып, 4 адам тез жардам кызматына кайрылган. 9 кабаттуу турак үйдүн 3 кабатынан чыккан өрттөн улам батирдин болжол менен 60 чарчы метр аянты күйгөн. Нарын шары апқайсар мені толтырына менікін тұғады тазыр. Орақ өт. Мен апқайсар нарын күчі одат туғандар. Кем машинасы сүйінді чағырып ағыла. Туғандар Алабатында таможная общий 40 машина қармалыптыр. Бүгін 5 декабрь 2024 жыл. Камчыбек Ташиев жардам сурап кайрылган бир туугандарга 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бүгүн 2024 жылдын 12 декабрында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев жардамга муктаж үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Буга чейин 2024 жылдын 28 октябрында 1989 жылы туулган Жүдөмүшова аттуу жаран 4 бир тууганы менен турак жайы жок батирлеп жашап жүрүшкөндүгүн 2002 жылы туулган жалгыз иниси биринчи топтогу майып көзү Азиз экендигин айтып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Аталган бир туугандардын атасы 2012 жылы, ал эми апасы 2007 жылы оорудан улам каза болгон. Бул аралыкта Жүдөмүшова бир туугандарын өзүнүн карамагында багып чоңойткон. Жүдөмүшованын туруктуу жумушу жок. Учурда идиш жууп, күнүмдүк тиричиликке акча табат. Эниси майып болгондуктан аны дарылоого да каражаты жетишсиз. Ал эми бир туугандар турак жай маселесин чечүүдө буга чейин бир нече жерге кайрылып көргөн, бирок жыйынтык болгон эмес. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жардамга муктаж бир туугандарга керектүү шарттары бар батирдин ачкычын тапшырып, жакшы жылуу калуу тилектерин айтып өттү. Өз кезегинде Жүдөмүшова жана анын бир туугандары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке турак жайлуу болууга көмөк көрсөткөнүгү үчүн ыраазычылык билдиришти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Чүй облусундагы Сокулук районунда ата баланы токмоктогон шектүү кармалды. Облустук милициянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча окуя 2024 жылдын 16 августунда Малоодной айылында болгон 44 жаштагы арыз ээси 21 жаштагы уулу менен кошо токмоктолгонун айткан. Бул факты ден соолукка оор жаракат келтирүү менен катталды. Сокулук риптин кызматкерлери тарабынан 1989 жылы туулган жаран чектелип кармалып камакка алынды. Учурда окуянын башка катышуучулары такталып жатат. Авариялык абалдагы унаа менен жүргөн таксистке айып пул салынды. Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эмиль Жакупов таксинин айдоочусуна айып пул салды. Башкармалыктын басма сөз кызматы 12 декабрда билдирген маалымат боюнча такси тактасы иленген унаа техникалык абалы жаман болгондуктан токтотулган. Ага 5500 сом айып пул жазылып, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Куала-Лумпурдун көчөсүндө Кыргызстан тууралуу видеоролик көрсөтүлдү. Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында эл аралыктуу күнүнө карата Кыргызстан тууралуу видеоролик көрсөтүлдү. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин берген маалыматында айтылат. Андагы кабарга ылайык тематикалык видеоролик Куала-Лумпурдун көчөлөрүнүн биринде бир жума көрсөтүлөт. Мындай салмалык климаттын өзгөрүшүнүн шартында тоолуу өлкөлөрдүн өнүгүү, көйгөйлөрүнө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу максатында уюштурулду. Таластагы классташтар топтолуп, жалгыз бой энеге үй куруп беришти. Талас районунун Манас айылындагы 1996 туулган классташтар 3 балалуу жалгыз бой энеге Назгүл Сабатаровага үй куруп беришти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Назгүл Сабатарованын бир тууган эжеси Канпүбү Сабатарова билдирди. Анын айтымында 2 бөлмөлүү үй 7 айда курулуп бүттү. Сиңдим өмүр бою квартиралап жашап келди. Мына эми өзүнүн үйүнө ээ болуп отурат. Ушул 2 бөлмөлүү үйдү ушул Манас айылынын 1996 туулган балдары 7 ай аралыгында куруп беришти. Куруу иштерине 35 бала катышып, баарын заманбап салып, жылуулук системасын киргизип, жакшы кылып жасап беришти. 10 жылдыктарына той өткөрбөстөн ушундай демилге көтөрүп, сиңдимди чексиз бакытка бөлөп отурушат. Абдан ыраазыбыз, деди ал. Чүйдө кум менен шагыл өндүргөн завод ачылды. Чүй облусунун Ысык Ата районунда кум жана шагыл өндүргөн завод ачылды. Аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев катышканын Минкаптын басма сөз кызматы маалымдады. Заводдун курулушу үчүн Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жер бөлүнүп берилген. Заводдогу кум жана шагыл өндүрүүнүн жалпы кубаттуулугу 600 тоннаны түзөт. Ишкананын экинчи багыты бетон өндүрүүгө багытталган. Учурда 60га жакын адам жумуш оруну менен камсыз болгон. Келечекте ишкананын кубаттуулугу артары, жумушчулардын саны дагы жогорулашы күтүлүүдө. Кара-Балтада көрүстөн үчүн бөлүнгөн жер мыйзамсыз жеке менчикке өткөн. Кара-Балта шаарында 15 гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды деп билдирди УКМК. Кара-Балтадагы көрүстөн үчүн бөлүнгөн 15 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды. 2007 жылы айрым кызмат адамдары жерди жеке адамга мыйзамсыз менчиктештирүүгө көмөк көрсөтүшкөн. Соттун чечими менен жер Кара-Балта медиасынын балансына өткөрүлүп берилди деп айтылат расмий маалыматта. Ой, как я вижу, вы полковник. Да, работаю налоговую, и что? Вы работаете. Инспекторго салык кызматында иштейм деген жаран алкоголь ичип алганы аныкталды. Бишкекте патрулдук милиция кызматкерлери менен салык кызматынын полковниги талашып тартышууга барды. Бул тууралуу видео патрулдук милициянын кызматкери Мирлан Талайбеков тарабынан жарыяланды. Mercedes-Benz унаасына өзү эмес жубайы айдап жатканын полковник айтып өзүн коргогон, бирок аны наркологияга жеткиришкен. Ал жерде да талаш токтогон жок. Анализдердин жыйынтыгында салык кызматкери мас абалында экени аныкталган. Уна токтотмо жайына коюлуп, айдоочулук укугунан ажыратуу коркунучу турат. Я за рулем был. Это машина? Даже на расстоянии чувствую запах алкоголя. Не, я выпил, но я за рулем не был. У меня Вы достаточно. Налоговая, как я вижу, вы полковник. Да, работаю налоговую, и что? Вы работаете И в что? налоговой. И что? Водите? Братишка, вы же Не не видели? братишка, а товарищ инспектор. А вы имеете право на свой этот снимать? Да. Вот едете вы. Вот форму я вижу. Ну, вот все фиксации. Это что, на частный телефон центр? Да, на частный телефон снят. А вы имеете право на частный телефон центр? Вот к вам подходят. Мирлан, вы имеете на... Мирлан тебя зовут? Да, меня Мирлан. Ошто жаран жол боюна токтотуп койгон унасын таппай калган. Ошто унаа уурдаган шектүү кармалды ал буга чейин дарыканаларга уурулукка киргендиги үчүн издөөдө жүргөн. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ушул жылдын 22 ноябрь күнү Ош шаарынын 42 жаштагы тургуну Ош шаарынын ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, Nexia 2 үлгүсүндөгү унаасын өз үйүнүн алдындагы жол боюна токтотуп койгон жеринен айдап кетишкенин, түнкү саат 23:50 чамасында таппай калганын билдирген. Кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылынын тургуну 1990 жылы туулган жаран кармалып, милицияга жеткирилген. Ал буга чейин Ош шаарынын аймагында бир нече дарыканаларга уурулукка киргендиги үчүн издөөдө жүргөн. Шектүү уурдалган унааны сатып үлгүрбөй калгандыгын айтып, Ош шаарынын аймагына катып койгон жеринен таап берген.